Ой, кран келип, кичинекей кран келип атат да, чоң кран. Чүй облусунун Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн келечек конушунун тургундары мектеп, бала-бакча жана башка социалдык мекемелер салынуучу жер жеке менчикке сатылып жаткандан нааразы. Айылды суу менен камсыз кылган суу түтүктөрү жайгашкан тилке да соодаланып кеткен. Жерлер туура эмес сатылып кеткен үчүн биякта суулар тосулуп калып атат да. Биякта бирөө забор куруп алды. Стратегический зона болуп бияк тосулбай атат. Биздин населенный пункттун моякта элдердин суу иче турган жеринин үстүнөн фундамент куюп алып атпайбы? Бизде ремонт болсо бизге бияктан эч ким кире албай калып атат да. Кран кире албай калып атат. Башка могу түтүкчөлөрдү алмаштырганга машина да кире албай калып атат да. Бизге ушундай болуп атат маселечи. Жогорку жактардан суранып кетер элек. Бул жерге ойногонубуздан келген жокпуз. Суубуз эски акчакал айткандай кошулам ошо суубуз өчөт, тез өчөт. Кышында болсо тоңуп калат. Ушуну дагы карап берсе, жардам берсе, бул жерде көп кожолук толуп калдык айыл. Аябай жаштар, балалуу жаш келиндер бар. Жумушка кетет, кайра келип акыры суу жок болсо жашоо жок да айнанайындар. 500гө жакын түтүн жайгашкан келечек конушунда чечилбеген көйгөйлөр арбын. Алсак айылда суу, электр энергия жана жол маселеси курч турат. Айрыкча кыш мезгилинде электр энергиясынын кубаттуулугу аз болуп, жарыксыз калышат. Аталган көчөгө бир да коомдук транспорт каттабайт. Жергиликтүүлөрдүн бул маселелер боюнча какпаган эшиги, барбаган жери калган эмес. Бирок ушул күнгө чейин маселе оңуна чечиле элек. Биздин негизги талап эң биринчиден свет. Светти өкмөткө өткөзүп берсин. Бул жайкыдан кышкыга которулуш керек болчу. Ал да которулбай турат. Бирок суубузду да азыр менчикке чыгарып кече жакында эле билип атабыз. Бул 3 жыл мурун сатылып кеткен экен жер. Кызыл китептери да бар экен. Значит, бир жерде архитектура госреестрди да жоопко тартыш керек да. Рейстин начальниги келген. СНБ, ГКНБ, Ташиевдин атына да жазылган. Прокуратура, Минтранспорт, Чуйский Минтранспорт, городской Минтранспорт. Арызды азыр менин колумда бир 20дай арыз турат. Эч жери азыр мындай чечим бири майнап чыгарып бергенин көргөн жокпуз. Жолубуз оңдолбойт. Маршруткабыз кирбей атат, мына чуркап эле атабыз. Кудай буйрса маршруткабыз кирсе деле биз жакшы эле болот эле. Бул биздин балдарыбыз арка өскөтөт. Бул жерден чоң трасса өзүңүздөр мына оңдолуп атат, көрүп атасыздар. Чоң трассадан бизге светофордо коюлуп берилбей экен, балдарыбыздын коопсуздугун ким бизге эметип берет? Кырсык болсо Кашкалактын ортосу дейт. Келечек конушу Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн карамагында. Бирок тургундардын көптөгөн кайрылууларына карабай, көйгөйлөрү көңүл сыртында калып кетиптир. Айыл өкмөт башчысынын айтымында 2014-жылы айыл чарба багытындагы жерди Арстан Садырбаев аттуу жаран менчик туракчай куруу максатында сатып алып, кийин аны бөлүп кызыл китеби менен тургундарга сатып жиберген. Жергиликтүү бийлик жер ээси аталган көчөгө суу, электр энергиясын жана жолду оңдоп берем деген кепилдик бергенин айтып, бирок келишимди аткарган эмес. Учурда Военно-Антоновка айыл өкмөтү аны сотко берген. Азырынча жер ээси Арстан Садырбаевдин кайда экени белгисиз. Биз быйыл келгенден кийин биз бул жерди деген чакырып ал кишини. Анан уведомление бергенбиз. Сиз бул жерлерди могул согласно өзүңөрдүн келишим негизинде ушу свет, жол, суу маселесин чечип бергиле деп. Бул деген мен 1-октябрга чейин бүтүрөм деген. 1-октябрга чейин бүтүргөн жок. Бүгүнкү күнү айыл өкмөт тарабынан ал кишинин үстүнө прокуратурага, РОВДга жанагындай эле тиешелүү органдарга кат жөнөтүлдү чара көрүү. Айта кетсек, жалпысынан Бишкек шаарын айланта курчаган 50дөн ашык жаңы конуштар бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 900 миң чамалуу киши жашайт. 50гө жакын жаңы конушта 30 жылдан бери 28 гана мектеп курулган. Көпчүлүк жаңы конуштардын көйгөйү алигиче чечилбей келет. Тазагүл Эмилбекова, Самат Асанбай уулу, Нью ТВ.